2010-жылдын 11-декабрь күнү болжол менен саат 17 чамасында Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө Ноокат районунун жаңы Ноокат айыл аймагындагы Жандама айылындагы көчөлөрдүн биринде белгисиз атчандар бейбаштык аракеттери менен жолдон өтүп бара жаткан автоунааларга кол салышып, колундагы нерселер менен айнектерин талкалап, мындагы жарандардын денесине жаракат келтиргендиги боюнча маалымат келип түшкөн. Заматта Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн жаңы Ноокат айылдык милиция бөлүмчөсүнүн өздүк курамы Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге жетип барышып, атчандарды таркатышкан. Өзүм деле ошол убакытта бул кыска убакыт ичинде бир кандайдыр бир 20 мүнөт ичинде эле болгон учур да. Милиция кызматкерлери, биздин помдун кызматкерлери ушул убакытта эле жетишип барып, алардын таратып, неме кылып чечкенге жетишип барган ошол убакыттын эле. Жарандардан түшкөн арыздарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 266-беренеси бейбаштык беренеси боюнча катталып тергөө иштери башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө жаңжалдын чыгыш себеби такталып, төмөндөгү жагдайлар белгилүү болгон. Bu bala men жөн просто эле gaplashamiz deb uni tartdim men chekkaga. Tartib tursam, ikkovimiz gaplashib tursak, Musun degan bala kelib aralashdi. Men unga aytdim, aralashmay tur dedim. Men ikkovimiz so'rashib o'tamiz dedim. Desem u kelib aralashdi, sen bilan ukam ushlashadi dedi. Men aytdim, ukam bilan sen ushlashasan dedim. Sen ushlashaman borilib o'ynab kel dedi. Ana men ukamni chaqirdim, ukam keldi. Meni birinchi urvardi ular. Biz buna ukam u meni urgan bolani urdi. Endi o'shunda talpa bo'lib ketdi. Бул окуяга катышы бар жана күбө болгон жалпы 50ге жакын жарандар тергөөгө чакырылып, тергөөнүн жүрүшүндө чыр чыгарганга себепчи болушкан 6 жаран Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аларга карата 48 саат ичинде баш коргоо чарасы каралууда. Арыз ээлери автоунаасына, турак жайына материалдык зыян келтиргендиги жана денесине жарат алгандыгы боюнча кайрылышкан. Чырдашкан тараптары баары бир улуттун өкүлдөрү. Учурда тергөө иштери улантылууда. Бул окуя жүз берген айылда жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары менен биргеликте жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. İşler cümledat, ertengden başlap daha profilaktik işlerin polnusu жүргүзөбүz. Erteng cuma günü cumalarda imamlar menен bugün çoguluşta ayttık, сүйлөштүk. Erteng bardыгını aytıp dep түшүндүрөбүz. Жаштык кылышып туура эмес иштерди кылып коюптур. Азыркы mezgilde жаштар өзү арак ичпейт деп мына домлорум айтты. Hamma шулар жакшы деп умут кылганда, шу ишлерди кылганы кандай мына заманда, жетишкен заманда tinch mamlakatda жашап шу ишти кылган жакшы эмес деп ашы балдарды бардыгыны тартипке чакырабыз, керек болсо үйүмү кыдырып жүрөбүз деп азыр маслахатташтык. Xohlasa bir yo'lga solib, yarashtirib, bularni bir nima qilamiz.